Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala khayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabından sabah doğumandayız. Bugün 15. bölüm. Bu bölümde bulalım perişteler jönündө, periştelerge sыйынуу jönündө. Ошо периштелерге сыйынуу жараксыз экендиги жана периштелерге сыйынуу ширк болот экен жөнүндө баяндайт. Байкасаңыздар, башынан окуп келатканда ширктин түрлөрүнө биринчи ширкти түшүндүрүп, ширк качан болот, кандай болот түшүндүрүп келип, андан кийин дарактарга сыйынганды, таштарга сыйынганды, анан олияларга сыйынганды, андан кийин акырында келди мурунку бөлүмдө, мурунку сабакта. Адам заттын эң улугу ким? Пайгамбарлар. Пайгамбарлардын ичинде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошол жада калса, ошого дагы сыйынган болбойт экен. Ал да өзү жаралган, сыйынсаң да пайда бере албайт экендигин бүт баяндады. Демек, адам заттын эң улугу пайгамбарыбызга сыйынса болбогон болсо, ошодон дуа кылып сурасак болбосо, ошодон муктаждыгыбызды сурасак болбосо, демек, андан башка адамдар канчалык олия болуп кетсе да, канчалык кыйын болуп кетсе да, Аллахка жакын болуп кетсе да, ага ибадат арнаган болбойт деп ошол бөлүмдү койду. Эми бул бөлүмдө Аллах Тааланын махлукаттарынан, махлукат деген жаралган заттары жаралган. Ошо Аллах Таала жараткан заттардын ичинен эң улук, эң таза, Аллах Таалага күнөө кылбаган махлуктар булар периштелер, нурдан жаралган. Ошол периштелер дагы ибадатка татыксыз экендигини, алар дагы Аллах Тааланын алдында алсыз экендигини, өздөрү Аллах Тааладан коркуп, Аллах Таалага моюнсунуп ибадатка муктаж экендигини баяндайт. Демек, ошол периштелерге дагы ибадатты арнаса болбойт. Демек, периштеге арнаса болбогондон кийин жөнөкөй башка олияларга такыр эле болбойт деген мааниде. Бул жерде айтып кетүүчү нерсе, бул алым ошо ширктерди эскерип кетип атат. Периштелерге ширк кылуу, пайгамбарларга ширк кылуу, олияларга, таштарга, буттарга сыйынуу деген. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн. Азыркы учурда каяктагы ширк, кайра эле ушул нерсени айта беребизби депчи. Бул китебиңер Тавхид китебини кээ бирлер ушинтип айткан, бул эмне Тавхид эмес эле ширк китеби экен депчи. Себеби ширктин түрлөрүнө көп айтканда, элдерде болуучу ширкти. Ушул сыяктуу сөздөрдү сүйлөшөт да кээ бир адамдар. Не себептен айтып атат муну? Адамзатта болуп аткан ширктердин бардык түрүнү баяндап берип атат. Биринчиден ушуларды үйрөнүп ал, ушуларды билбей ушу ширк кылып атсаң, түбөлүктүү сен курайсың, акыретиң курайт деген эмеде. Эмне ширкти эмне үчүн үйрөнөбүз? Ширктин түрүнү. Ошол ширкке түшпөш үчүн, жалгыз кечирилбес, адамды түбөлүктүү тозок алып кетүүчү күнөө болуп аткандан кийин, ошондон сак болуш үчүн ошонун түрлөрүнү үйрөн деп айтып атат. Экинчиден, азыркы учурда дагы ширктин түрлөрү көп адамдарда. Ушул шейх айтып кеткен ширктердин бардык адамдардын арасында азыркы учурда дагы болуп атат. Кээ бирлер ойлойт да, ширк десе, илгерки караңгылык доорда адамдар акылы кыска болуп өнүкпөгөндүктөн ташка, бутка, даракка сыйынып жүрүшкөн. Азыр эми акылдар, адамдар өсүктү, өнүктү, андай нерсе жок депчи. Ошол эле нерсе адамзат миң өнүксө дагы, миң эме болсо дагы, жахил болсо, илим албаса, ал ширкке тартылып кете берет. Ширктин түрлөрү көп. Азыркы күндө деле канчалаган акылдуулар бар. Жанагындай университеттерде эң жогорку деңгээлге жетишкен окуу жагынан. Ошондой адамдар бар. Уюга сыйынып жүргөндөр бар, ташка сыйынып жүргөн бар. Ушул эле заманда, азыркы эле кылымда. Демек, адамзаттын ичинен бул ширк чыга берет. Не себептен чыга берет? Анткени шайтан жөн жатпайт ал. Шайтан жалкоолук кылбайт. Шайтандын эң негизги максаты адамдарды ширкке түшүрүү. Ширкке түшүрүп, ал түбөлүктүү өзү менен тозок алып кетүү. Ошол максатта ал шайтан эч качан тажабайт. Жалкоолук да кылбайт. Адамдарды ширкти ар түрдүү сүрөт менен алып келип, кооздоп, көргөзүп, ошол нерсеге чакыра берет. Азыркы күндө жана калса шайтан ушундай кылып алды, ширкти диндар адамдардын оозу менен сүйлөп туруп атат.
Мындайча айтканда дин илим ээлери деген алымдар, молдокелер дегендер шайтандын ордуна сүйлөп ширкке чакырып берип атат. Мындайча айтканда шайтан кызмат кылып. Оолияларды көтөрмөлөп, мазарларды ыйыкташып, мазарлардан барып сураа деген. Ошол биздин заманда ошол нерсе болуп атат. Демек ошонун баарында ширкти билбегендиги үчүн, үйрөнбөгөндүктөн адамдар ошого түшөт. Ошон үчүн ар дайым эскерип турушубуз керек ошол нерсени. Бул алымда ошентип ирет менен айтып бератат. Эми бул бөлүмдө айтат. Бабу каулиллахи таала хатта иза фуззиа ан кулубихим калу маза кала раббукум калал хакка ва хувал алиyyul кабир. Качандыр периштелердин жүрөгүнөн коркунуч кеткенден кийин алар ушундай дешет дейт. Маза кала раббукум. Раббуз не деп айтты? Анан өздөрү жооп айтат. Калул хак, ал акыйкатты айтты. Ва хувал алиyyul кабир, ал улук жана бийик деп айтышат. Аллах Таала бул аяттын тафсирине пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте тафсирлейт. Аллах Таала жөнүндө периштелер айтат, ал акыйкатты айтты деп. Аллах Таала өзү акыйкат. Аллах Тааланын сөзү акыйкат. Аллах Тааланын өкүмдөрү да акыйкат. Ал бардыгы чындыкты гана, акыйкатты гана айтат. Андан кийин хадис келет. Хадисте бул бөлүмгө ушул аят менен тема койду. Бул аятты тафсирлеген хадисте келет. Фи сахих ан Аби Хурайра радияллаху анху ан набий саллаллаху алейхи ва саллям. Сах хадисте Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Иза кадаллаху ал-амра фис сама дарабатил малаикату би ажнихатиха худ'аnan liqawlihi كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم. Allah Taala bir işti asmanda çeçken bolsa, bir işti hüküm kılgan bolsa, Allah Taala hüküm kılıp süylegen bolsa asmanda deydi. Perişteler kanatlarını uruşat deydi. Kanatlarını uruşat Allah'ın sözünü moyun sungan avalda. Kanatlarını kagışıp Allah Taala sözünü moyun sungan avalda özlerini şunday tömen alışat. Al ne? Andan uşunda üün çıgat, çınjırdı taşka, çınjırdı жанындай taşka urgandын сыяктуу болуп. Ошондой болуп аларга Аллахтын сөзү кирип келет, жетип келет. Андан кийин аларда ушундай коркунуч абал болот да. Коркунуч абал Аллахтын сөзүнө сүрдөгөн абалда турушат. Андан кийин дейт хатта иза фуззиан кулубихим. Качандыр ошол жанагы Аллахтын буйругу сөзү болгондо аларда ушундай коркунуч, канаттарын кагышып ушундай жанында үндөр чыгат. Андан кийин качандыр өздөрүнө келип коркунуч кетип баштаганда алар ушинтип суроо коюшат. Маза кала раббукум, Раббуз не деп айтты депчи. Аллах Таала не деп айтты деп. Калул хакка ва хувал алиyyul кабир. Ал эмне акыйкат, ал улук, чоң зат деп айтышат. Ал акыйкатты айтты деп. Андан кийин айтат: "Фаясма'уха мустарикус сам'i ва мустарикус сам'i хакада бa'духу фаqa ba'd." Ал сөздү Аллах Таала буйрук кылганда жана шайтандар сөз урдаучу, Аллах Таала периштелерге буйрук бергенде, сүйлөгөндө күнүнө шайтандар биринин үстүнө бири чыгып, ошол сөздөн кабардан угушат, урдашат. Ошолор угушат дейт. Алар эмне биринин үстүнө бири чыгышат. Wasafa'u Sufyan bi kaffihi faharrafaha wa baddada bayna asabi'i. Аларды сыпаттап Суфиян Саури деген чечмелеп айтып атат. Ал эмне мындай манжаларын бири-бирине жакындатып, ушинтип биринин үстүнө бири не болот? Чыгышып угушат деди жана сөздө. Андан кийин фаясмаул калимата файулқиха иля ман тахтаху. Ал эмне? Ошол сөздү угат дагы ал өзүнүн астындагыга жеткирет. Андан кийин сумма юлқиха ал-ахар иля ман тахтаху. Андан кийинкиси дагы өзүнүн астыга жеткирет. Hatta yulqiha ala lisan sahira wal kahin. Качандыр ошонтип бири-биринен жеткирип келип атып, акырында жана сыйкырчыга же болбосо бакшыга жетип келет дейт. Сыйкырчыга же бакшыга жетип келет. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Кээде дейт ошол шайтандар бири-бирине кабарды жеткирип аткан учурда жылдыздар учат асманда, билесиздерби? Ошондо периштелер жылдыздар менен ошо шайтандар урат. Ал жеткире албай калып, жеткиргенге чейин жылдызга тийип кулап калышы мүмкүн. Жана жеткире албай калышат. Кээде ошо сыйкырчыга жеткире албай калат. Кээде эмне болот? Жеткирип үлгүрүп калат жылдыздар урганга чейин. Андан кийин фаякзу маха 100 казиба.
Ал ошо бакшы дейт, асмандан уккан сөзгө 100 жалганды кошуп туруп айтат адамдарга. Айтат. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Андан кийин не болот? Адамдар ошо бакшыдан, көз ачыктан, сыйкырчыдан сурашат да. Ал тиги асмандан уккан кабары чындык ал. Ошонусу туура чыгып калат. Ага кошулуп жүздөгөн жалганды кошуп айтат. Анан адамдар кантип ишенет? Билесиңерби, тиги бир жолу сураганыбызда туура айткан дейт. Бирок да буякта жүздөгөн жалганына эске алышпайт. Бир гана ошо туура айтканы, туура чыгып калганы сөзү. Ошону эске алышат да, тиги билет деп ишенип жүрө беришет. Түшүнүктүбү? Бул хадистен бул бөлүмгө далил боло турган жери Аллах Тааланын улуктугу. Аллах Тааланын улуктугу жана ошондой эле периштелердин алсыздыгы Аллах Тааланын алдында. Алар эмне Аллахтын сөзү сүйлөнгөндө ушундай титиреп канаттарын кагышып, өздөрүнү жоготуу учурга барып атат. Аллахтын сөзүнө укканда. Демек алар не махлуктар, жаралынган махлуктар, алар сыйынууга татыктуу эмес деген затта. Ошол Аллах Тааланын эң жакшы махлукаттары, Аллах Таалага эч качан күнөө кылбаган ушундай махлукаттар Аллахтын алдында ушундай алсыз болсо, демек андан башка заттын бардыгы алсыз. Ал ибадатка эч качан татыктуу эмес деген мааниде. Жана бул хадисте пайдалардан ошол бакшылардын, сыйкырчылардын жалганчылыктары. Аларга кээде сурасаң, туура чыгып калат. Негизи бакшы эмес, сыйкырчы эмес, жөнөкөй адам деле отуруп алып бар экенин айта берсе, анын арасынан туура чыгып калат кээ бир сөздөр. Жалган сүйлөйүн деп атсаң дагы кайра айта берсең, бир сөзүң туура чыгып калышы мүмкүн да. Ошо сыяктуу эле ал бакшылардан, көз ачыктан чамалап туруп бирдекени айтат, окшотуп туруп бирдекени айтат, кээде туура чыгып калат. Ал деген билет деген эмес. Шайтан эмне адамдарга кандай кобуз көрсөтөт? Бул билет экен. Тиги туура чыгып калбады, айтканындай болду дейт. Ошол эле сөздү башка бирөө да айткан, бирок ага көңүл бурган эмес. Анткени бул сыйкырчы билет деген ишеними бар. Адамдар ошо ишенимдин негизинде амал кылышат да. Ошон үчүн бул жерде шайтанга, сыйкырчыга ошого окшогон эмелерге ишенбөө керек экендигине далил болот. Кийинки хадис وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواس بن سمعان деген сахаба риваят кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. Аллах Таала бир буйрук кылууну кааласа дейт. Аллах Таала бир буйрук кылууну кааласа, анда эмне Аллах Таала ошол вахий менен сүйлөйт дейт. Буйругу менен сүйлөйт. Ушуну болсун депчи. Ахазатис самавату минху ражфатун. Эми Аллах Таала сүйлөгөн учурда асмандагы махлукаттардын бардыгы титирөө болот дейт. Аллахтын сөзүнүн улуктугунан. Акала рa'датун, же болбосо жанагындай чагылган сыяктуу болуп, катуу кагылыш болот дейт. Шадидатун, катуу дейт. Эмне себептен? Хауфан миналлахи азза ва жалла. Аллах Тааладан корккондуктан. Махлукаттар, ошол асмандагы махлукаттардын бардыгы, периштелердин бардыгы ушундай титирөө абалга, коркуу абалга түшүп атат. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. Эми ошол Аллахтын сөзүн уккан учурда периштелер, асмандагы периштелер эмне болот? Өздөрүн жоготкон абалда саждага кулашат дейт. Саждага түшөт. Аллахты уктап саждага түшөт. Андан кийин фаякуна аввала ман ярфау ра'саху Жибрил. Ошол периштелер жабары коркуп саждага кулап калды. Ошол кезде эң биринчи башын көтөргөн ким болот? Жибрил периште болот деди. Жибрил периште. Фаюкаллимухуллаху мин вахйихи бима арад. Аллах Таала ошондо Жибрил периштеге вахийсини, каалаган нерсесини сүйлөп буйрук кылат деди. Сумма ямурру Жибрил аля малаика. Андан кийин Жибрил периште ошо периштелердин алдынан, башка периштелердин алдынан өтүп. Куллама марра би самаин саалаху малаикатуха. Ар бир асманда периштелер бар. Ошо ар бир периштелердин алдынан өткөн сайын ал жердеги периштелер сурашат. Мада кара Раббуна я Жибрил. О Жибрил, Раббыбыз эмне деп айтты? Аллах Таала эмне деп айтты? Эмне деп буйрук кылды деп сурашат. Фаякулу Жибрил, кала ал-хак ва хуа ал-алиyyul кабир.
Аллах Таала акыйкатты айтты, ал улук чоң зат деди. Фаякулуна куллухум мисля ма кала Жибрил. Периштелердин баардыгы Жибрилдин сөзүнө тастыкташып, ошону кайтарышат. Фаянтахи Жибрил бил вахи иля хайса амарахуллаху азза ва жалла. Андан кийин Жибрил периште Аллахтын буйругуну кайсы жерге буйрулган болсо ошол жерге жеткирет. Вахи деген Аллахтын сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан түшүрүп жүргөндө вахи болгон. Ошо пайгамбарыбызга жеткирген ошондой Аллахтын буйруктарыны жеткирип Жибрил периште жеткирет деди. Бул экинчи хадистен далалат боло турган нерсе эмне? Периштелердин ичинен эң улугу, бул эң жакшысы бул Жибрил периште. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асманды курчап жаып турган сүрөтүндө көргөн 600 канаты менен. Ушунчалык улук периште. Ошол периште дагы эмне? Аллах Тааланын сөзүнөн, ушундай Аллахтын улуктугунан корккон абалда, өзүн жоготкон абалда саждага түшүп атат. Демек, адамзаттын мурунку бөлүмдө адамзаттын эң жакшысы, эң улугу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол дагы өзүнө пайда зыян бере албаган. Ал эмне? Дуа кылып сурасаң, сен дуаңа жооп бере албайт. Ал эмне сага пайда бере албайт. Жада калса, өздөрүнө дагы пайда бере албайт. Ошол сыяктуу эле периштелер дагы Аллахтын алдында алар өздөрүнө дагы пайда бере албайт. Аллах Таала эгерде аларга жамандык кылса, алар ал жамандыкты өздөрүнөн да кетире албайт. Түшүнүктүбү? Ошондой болгон эки улук заттагын булар эмне алсыз болуп атат, сыйынууга татыксыз болуп атат. Демек, андан башкасынын баары сыйынууга татыксыз деген мааниде ушул бөлүмдү алып келди. Ширк деген бул үммөттө Нух алейхиссаламдан баштап биздин үммөткө чейин болуп келе берет, кыяматка чейин болуп келе берет ширкте. Бул ширкти адамдарга үйрөтпөсөң, кайтарбасаң, ушул сыяктуу аяттарды, хадистерди эскерип турбасаң, ширк боло берет. Бирок ширктин сүрөтү Нух алейхиссаламдан баштап эле азыркы күнгө чейин эле бир-эки сүрөт менен, ошону современный сүрөтү менен же башка сүрөт менен, коолус көркөм сөздөр менен адамдарды азгырып келет. Жанагы эле сөз негизгисинде Аллах Таала улук зат ушундай бөлүмүнө келет. Аллах Таала могу хадистерде окуса да айтышы мүмкүн алар. Аллах Таала ушундай улук зат. Периштелер дагы алардын алдында туруштук бере албай жатат. Демек, биз күнөөкөрбүз, биз ага туруштук бере албайбыз. Ошон үчүн эле биз оолиялар аркылуу сыйынышыбыз керек, таквалар аркылуу сыйынышыбыз керек. Биз алсызбыз түздөн түз сыйынганга деген мааниде алып келишет. Ширктин илгертен Нух пайгамбардан баштап азыркы күнгө чейинки баардык сүрөтү ушул. Шайтандын эң чоң шубхасы ушул. Биз алсызбыз, түздөн түз Аллахка сыйына албайбыз деген мааниде. Бул жерде бир маселе, периштелердин эң жакшысы ким, кайсы периште дегенде, алымдардын арасында талаштуу маселе бар, бирок алымдар айтат, эң улук периштелер талашсыз бул 4 периште дейт. Жибрил, Микаил, Исрафил жана жаналуучу периште, Малакул Маут. Анан ошолордун ичинде эң жакшыраагы ким дегенде, Аллах алам, Жибрил периштеси эң улук, эң жакшыраак. Анткени Аллах Таала ошол ага эң улук буйрукту жүктөдү, вахийни. Алар менен ортомчу кылды. Андан кийин хадистерде келгенде, эмелерде келгенде ар дайым Жибрилдин сөзү биринчи келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында да Аллахумма рабба Жибрил ва Микаил ва Исрафил деп дуаларда да ар дайым Жибрил алейхиссаламдын аты биринчи келет. Бул хадистерде дагы далалат боло турган нерселер, Аллах Таала асманда экендиги, Аллах Таала бийиктикте экендиги далил болот бул хадистерде да. Эми Аллах Тааланын асманда экендиги, Аллах Тааланын бийиктикте экендигине толтура далилдер бар да. Биринчиден Кур'ан сүннөттө болсо ачык айкын көптөгөн далилдер бар. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аминтум ман фис сама", силер асмандагыдан аман калабыз деп ойлойсуңар. "Илейхи ярфа'л калимат ат-таййиб вал амал ас-салих". Аллах Таалага эмне? Жакшы сөз, жакшы амал көтөрүлөт дейт, Жакшы амал көтөрүлөт. Көтөрүлгөндө ылдыйдан эмне жогорго көтөрүлөт да. Дар рафа'аху Аллах илейх. Иса алейхиссалам жөнүндө эмне дейт? Аллах Таала аны асманга көтөрүп кетти дейт. Намаз каякта парыз болгон? Асманда парыз болгон. Бул жөнүндө эми хадис, аяттар ачык айкын ушунчалык көп да. Андан кийин акылга дагы салсаң, акылда дагы.
бийиктик менен төмөндүк. Кимиси татыктуураак, улук сактаган. Бийиктик бул адамдагы не улук болсо, сыйлуу болсо бийиктикти каалайт, төрдү каалайт. Аллах Таалага татыктуураак бул бийиктик. Андан кийин эмне? Табиат фитратынан, адамзат болсун, махлукат болсун, жаратылышынан эле Аллах Тааланын бийиктигине, ыйык зат асманда деген немеде кайрылат бардыгы. Эч ким үйрөтпөсө дагы. Бул кайдагы философиялар келгенден кийин Аллах Таала асманда десең, анда асман Аллахты курчап калабы, Аллах Таала асманга муктажбы, махлукка муктажбы деп философия киргизгенден кийин адамдардын акыйдасын бузган адам гана ошону элестете албай, ишене албайт. Таза фитрат болсо Аллах Таала асманда деп ишенет. Не кантип турат асманда десе, билбейм, Аллах Таала асманда. Аны акылым жетпейт, көргөн эмесмин. Ошону онтөлө ишенет да. Ал эми качандыр бир бузук акыйдалар киргенде ошого окшогон нерселерди бурмалашып адамдардын акыйдаларын бузат. Аллах Таала баарыбызды ушул тавхид элерине кылган болсун. Ширктин чоң кичинесинен сактаган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайри Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.